Сиз эч кимге керек эмессиз. Азыр бүгүн тирүүсүз, ушу үйдө керексиз. Эртеге бул азыр жан чыккандан кийин болду, бул үйгө керек эмес, ана жерде көрүстөн деген жер бар. Ошол жерге алып барып, ошол жерге керексиз, болду. Ошончо сооптарды алып калайлы. Зикирлерди көп кылайлы. Албетте иншалла өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка каалайлы. Мүнөзүбүздү оңдойлу. Баарыбыз бир тууган болуп жашайлы. Динди таркатайлы. Динди жеткирейли. Жакшылыктарды жеткирейли. Болбосо жамандыктын таасири бизге тийбей койбойт. Жамандын кесепети сөзсүз. Сөзсүз. Мына жерде бирөө арак ичип атса, эгер аны токтотпосок, эртеби кечпи ошонун жамандыгы сизге сөз тиет. Мына жерде зына болуп атат эле, токтотпосок, эртеби кечпи анын жамандыгы кесепети сөз тиет сизге. Уурулукту токтотпосок, эртеби кечпи кесепети сөз тиет. Бузукулукту токтотпосок, биздин балдарыбыз аралашып жүрүп бузулуп кетиши мүмкүн. Аны токтотуу жолу кандай? Жакшылыкка чакыруу. Жакшылык менен бронировать этип, месталарды бронировать этип басып койсок, жамандыкка убакыт жок. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Урматтуу эже карындаштар, бар талабыңыздарды Алла таалам кадырласын. Мына уккан сөздөргө амал кылыштыкка аракет кылайлы. Жашообузду иншалла нурлап, бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Урматтуу келиндер, силер кайнене, ата-энелерди жакшы сыйлагыла. Азыр күчтүүсүңөр, акыл эстүүсүңөр. Бир ишти кылсаңар, алхамдулилла чарчабайсыңар. Ишти кылсаңар, тажабайсыңар. Бүгүнкү күнү алхамдулилла ошон үчүн кайненелерди жакшы урматтап, ак батасын алыңыз, бирок кайненеден үмүт кылбаңыз. Кайненеден жакшылык күтпөңүз. Эч качан. Мен жакшылык кылдым эле, рахмат дагы айтып койбоду деп айтпаңыз. Жакшылык кылдым эле, Алла берет деп кылыңыз. Алла үчүн кылыңыз. Алладан үмүт, Алладан күтүү. Жакшылыкты Алла кайтарат. Алла кадырдан зат. Бенденин кылган жакшылыгын эч качан текке кетирбейт. Сиз вообще кайгырбаңыз. Ар бир кылган жакшылыкты соо үчүн кылыңыз, ахирет үчүн кылыңыз. Мынакей. Анан кайненелер сиздерге дагы Алласына балалык мен сунушум. Келиндер сиздердин кулдарыңыздар эмес. Ачык айтып коеюн. Бул мал эмес. Бул кул эмес. Келин сиздин ушу балаңыздын урпагын уланта турган. Сиздерге абир жакшылык алып келе турган. Ушу Алла субханаху ва тааланын белеги. Өзүңүздүн кызыңыз бул. Бирок кандай кыз? Аллаху акбар. Бир кызды чоңойтуу канча кыйын. Аны энелер жакшы билесиздер. Кайненелер жакшы билесиздер. Төрөгөн канча кыйын. Чоңойткон канча кыйын. Канча ооруп, канча кыйналып, канча деген. Бирок Алла таалам сиздерге бардык кыйынчылыктарды көрсөтпөстөн эле туруп эле 20 жаштагы жакшынакай кызды берип койду белек кылып. Айланан, ушуну кантип белек кылып албайсыздар, Билесиз го кантип кыйналып төрөгөнсүз. Кантип чоңойткан кандай кыйын. Эми Кудайым ушундай кылып үйүңүзгө кут кылып берип атса белекти. Анан аны кул кылбайлы да, аны кут кылайлы. Биздин келиндер, биздин кыздар, бирөөнүн үйүнө кул болуп барбайт. Кут болуп барат. Эстен чыкпасын бул. Ошон үчүн иншалла келиндер дагы жакшы мамиле кылсын, кайненелер да жакшы мамиле кылсын. Алла таалам ушу иманда эле, зикирде, ибадатта жакшы эле жашасак, алхамдулилла. Үйдө үй биле да ажырашуу болбойт. Башкалар да аралашуу болбойт. Бардыгы иншалла алхамдулилла. Мына динибиздин баглуулуктары. Жандандырайлы, аракет кылайлы. Бир аз суроолор бар экен, мен жооп бергенге аракет кылайын. Бир тууганга карыз болуп өтүп кетсе, бул өмүрдөн карызын ким төлөп берет? Мындай карызды ар бир адам өзү төлөш керек. Эгерде бул адам төлөй албай калса, артынан бала чакасы, бир туугандар, ата-энеси төлөп койсо, аткарылат. Башка деле бирөө карызын төлөп кой турган болсо, аткарылат. Бирок, бир билип коюңуз, адам өлгөндөн кийин, анын таштап кеткен кичине мал мүлкүнөн эң биринчи ошол кепинге кеткенден кийин эле экинчи орунда карызга берилет. Бардыгын бериш керек, бирок дагы эле карыз болуп калдыбы? Эми сураныч анда карыз доолагандар сабыр кылсын, кечирип койсо өтө жакшы болот. Бирок сабырында кечире албайбыз дей турган болсо, мөөнөт берсин. Ал эми туугандары акырындан аздан төлөп койгон жакшы.
Өтүп кеткен ата-энелерибизге кандай жакшылык жеткирсек болот? Эң жакшысы кайрымдуусу кандай? Жайга барып Кур'ан окуп кетишти, жайга барып Кур'ан окуп келсе дуруспу? Эркектер эле барсын жайга барып Кур'ан окуганга. Аялдар үйлөрдө эле Кур'ан окуй берсеңиздер жете берет. Ушул жерде туруп, нарынбы, көлбү, баткенби айырмасы жок. Ким кайерде болсо Кур'ан окуса жете берет соо. Анан кийин өтүп кеткен адамдарга эң жакшысы 5 убакыт намаздан кийин дуа кылуу. Өтүп кеткен адамдарга эң жакшысы 5 убакыт намаздан кийин дуа кылуу. Жана эгерде атаңыз өтүп кетсе, атанын туугандары менен жакшы мамиледе болуу. Апаңыз өтүп кетсе, апаңыздын туугандары менен жана жакындары менен жакшы мамиле кылуу. Ушул эң сооптуу иш. Менин муундарым ооруйт. Таяммум менен турсам, таяммум менен жүрсөм болобу? Намазканада таяммум менен болобу? Эми караңыз, жылуу сууга муун оорубаса таяммум болбойт. Хотя бы бир жолу жууганга дагы мүмкүнчүлүк болсо таяммум өтпөйт. Таяммум качан? Суу жок болуп калганда. Таяммум качан? Ошол суу денеңизге зыян жеткирсе, муздак суу эмес, жылуу суу кылыңыз. Анда таяммум өтпөй калат. Эгерде жылуу суу дагы зыян бере турган болсо, анда таяммумга макул. Менин Аллахын өкүмү менен ооруп жүрөт элем, бирөөгө көрүнүп жатат элем, дары жасап берем, вино кошом дейт, ошол болобу? Болбойт. Арамда шыпа жок. Уулум 16 жашта өзүн өзү асып каза болду. Сизден сураныч, бапама, Аллахтан, балама Аллахтан жазылган ажалбы, же баламдын ажалына мен күнөөлүүмүнбү, убагында асырап албаганым үчүн дейт. Эми өттү кетти, Алла Таала рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Көп кайгыра бербеңиз, дуа кыла бериңиз. Албетте, азыр бүгүнкү күнү туугандар ыйман алсырагандан, ачууланган, нерв, мынандай ар нерселерди, жаман нерселерден азгыруулары күчөйүп кетти. Жин оорулары да күчөйүп кетти. Ошондуктан анча-мынча ушундай балдар өзүнүн колуна салган, өзүнүн жанына кол салган, бул өтө чоң күнөө туугандар. Бул тамаша эмес. Ошон үчүн биз балдарыбызды сөзсүз ыйманда жакшы тарбия кылайлы. Колубуздан келишинче толук аракет кылайлы, анан калганын Аллага коебуз. Салих колбасасын жегенге болобу? Намаздагы дуаны кененирээк айтып бериңизчи. Биз мүрзөнүн жанында жашайбыз. Өтүп баратканда эмне дуа айтылат? Салих колбасасын мен мурда муфтиятта иштеп жүргөндө биздин көзөмөлдүбүздө болчу, жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр деле жакшы болсо керек деген үмүттөбүз, бирок ошондо дагы муфтиятта фатва бөлүмүнөн сурап койсоңор жакшыраак. Намаздагы дуаны, Кур'ан-ы Карим намаздагы кайсы дуа? Намаздын эң акырындагы дуаны сурап атат болушуңуз керек. Аллахумма инни заламту нафси зулман катира ва ла ягфиру зунуба илля анта фагфир ли магфирatan min индик вархамни иннака антал гафур рахим деген дуа. Буну Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн дуа бул. Намаздын аягында. Эгерде буну билбесеңиз, Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар деп дагы ушу дуаны окуп, анан салам дуа кыла берсеңиз болот. Бирок азыркы дуаны жаттап алганыңыз өтө жакшы. О Аллахым, Аллахума инни заламту нафси зулман катира деп мен жаныма өтө көп зулумдук кылдым. Мени кечиргин, райым кылгын. Сенен башка эч ким райым кылуучу жок деген мазмундагы дуа. Ал эми мүрзөнүн жанында жашасаңыз, өтүп баратканда ассаламу алейкум я ахлал кубур яғфируллаху лана ва лакум антум салафуна ва нахну бил асар деп салам айтып өтөсүз. Же болбосо ассаламу алейкум дара кауми муминин инна иншааллах бикум лалахиқун деген жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуалары бар. Же болбосо таптакыр болбосо ассаламу алейкум деп өтө бересиз. Анан өтүп баратканча Ихлас, Фалак, Нас окуп койсоңуз дагы жакшы, Фатиханы окуп койсоңуз дагы болот. Ошол эмелерди, сүрөлөрдүн соопторун ушу кабырда жаткандарга багышталат деп коебуз да. Устаз, менде бир суроо бар. Эгер ата-энебиз эсер убагында үйлөнүп,
нике кыйылып алса эмне болот, эми нике кыйып койсо болобу, эми деле болот, кечиктирбеш керек. Нике кыйылып алса. Бирок эсир убагында көбүнчө баягы ЗАГСка барат эле го я. Ошол жерде эми бизде көбүнчө макулдук берилет, макул кабыл алынат. Ушул дагы алхамдулилlah мусулмандардын ортосунда бул никеге өтөт тургандар. Калыңдары берилет. Албетте хутбасы окулбай калган эми мисалы. Бирок ай сен турмушка чыкканга макулсуңбу? Ооба. Сен кабыл алдыңбы? Экөө эми үй бүлөсүңөр деп койчу эле го. Турабы? Ошон үчүн иншалла Кудайга алардын эмелери бар. Эгерде андай дагы болбой калган болсо, анда сөз нике кыйдырып койгула. Азыр деле кеч эмес. Мисалы хутбасы менен, күбө менен